бул биз ушул ысык көл форумунчу Айтматов атабыз баштап бергенден кийин бул чоң идея ойлор болгон да мындай кылам депчи. Анан кийин азыр бир ой келип отурат, сиздер сүйлөп атканда келип калды. Мисалы үчүн мындай кылсак болот да. Негизги мурдагыдай айтылгандай эле өзүнүн өтмүш деп коелу, өтмүшүбүздү бузбастан негизги мурунку темалары айтылгандай элдердин маданияты, жаңыча саясий ой жүгүртүү деген темаларга окшоп эле. Мисалы үчүн антиглобализация же оонго шериктеш жаңы бир уюмдардын бир түзүлүшү, мисалы үчүн азыр оон деген ачык айтканда эмесин жоготуп койду да, актуалдуулугун жоготуп койду. Ал эл аралык эмеге мисалы үчүн андай кадыр баркы жоголуп таасир этпей эле калдычы айтканда. Азыр ич аралуу эме болуп калды. Ал жерде мындай базарга окшоп эле сүйлөп эле калышты да. Бир 80-85 жылга 90го чейин иштеген да. СССР жок болгондон кийин булар мындай тоотуп калды. Ошого бир альтернативдүү ушундай бир уюм түзөлүү дегенде окшош бир айтсак болот коңгуроо кылыпчы. Анан дагы бир нерсе, мисалы үчүн эң элдер күтүш керек да, 3-күн деп коелу, канча күн өтөт белгисиз. Мисалы үчүн 2-чи же 3-күн күн деп коелу, эркин тема деп койсок болот да. Ал жерге мисалы үчүн мындай площадка берсек болот. Ушул күнү мисалы үчүн дүйнөлүк лидерлер, дүйнөлүк чоң ишкерлер, дүйнөлүк ойчулдар келип туруп башка жерде ушундай бизде сиздер баягы телеканалга чакырганда биринчи тараптын пикирин угуп туруп, экинчи тараптыкын да бересиздер го. Ошого окшоп, мисалы үчүн объективдүү пикирин, мисалы үчүн кайсы бир мамлекетте өзүнүн пикирин айта албаган инсандар болсо, биз ошол ысык көл форумунда ошондой мүмкүнчүлүк площадка болот. Бирок албетте эмеден аша чаппастан, адамзаттын демократиянын баягы эмелерин сактоо менен бирге өзүнүн ушул аруу тилектерин айта турган, андан элдештирүү мисалы үчүн функциясын алса болот да. Мисалы үчүн ысык көл форумуна келип туруп ошол эле Орус Украина эмеси, Америка Иран эмеси, эң башкысы мына Палестина дагы бул токтобой аткан нерсе. Ошол жерде сразу дароо токтобосо дагы ошону айта берсе, баягы айтат го, келиним сага керегем сага айтам, келиним сен ук депчи. Кимдир бирөөнүн сөзү ушул жетип калышы мүмкүн да.